Урматтуу жамаат, убактыбыз кыска, колдон келишинче иншалла кичине бир садака фитир, садаканын пайдалары жөнүндө айтып коелу. Анткени бул ай ушундай садака бере турган ай болчу. Сахабалардын көпчүлүгү ороза айында башкача садака кылчу экен. Керек болсо күн сайын 1000 динардан чыгарган садакалар болгон экен сахабаларчы. 30 күн орозо, 29 күн болсо күн сайын 1000 динардан керек болсо садака кылган сахабалар болгон экен. Не үчүн? Ороза айынын фазилетин билет. Ороза айында кылынган жакшылык эселеп берилишин билген аларчы. Биз дагы ушул садаканы, зекетти ороза айында чыгарып үйрөнүшүбүз керек. Алхамдулилла, мен бир туугандарды көрдүм. Жыл сайын зекетини, садакасыны ушул ороза айына өлчөп, ошолго алып келип туруп, ошол ороза айында берип үйрөнүптүр. Дагы бир туугандарды көрдүм. Орозонун акыркы 10 күндүгүндө садакага басым жасайт экен. Алла разы болсун. Болгондо дагы түндөсү садака кылат экен. Анткени кадырдын кайсысыга туура келсе, ошол түнү ким садака кылса, садакасы эселеп. Караңыздар, 1000 айдан дагы жакшыраак деп атпайбы? Мына ошол нерсеге көңүл бурган бир туугандарыбыз дагы бар экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Вас-садакату бурханун" деген экен. Садака бул күбө. Садака бул күбө. Эң сүйүктүү Аллах Таалага ибадат бул не экен? Сурурун тудхилуху аля муъмин деп пайгамбарыбыз айткан экен. Бир имандуу адамдын жүрөгүнө кубаныч тартуулоо бул эң Аллах Таалага сүйүктүү ибадат. Аллах Таалага сүйкүмдүү амалдардын эң жогорку даражасы ошол бир мусулмандын жүрөгүнө сүйүнүч алып келүү. Такшифу анху карбан, бир анын кыйынчылыгыны жеңилдетүү, ачуу. Ау тaqdi анху дайнан, анын карызын төлөп коюу же болбосо. Ау татруду анху жуан, анын курсак ач болсо, аны тойгозуп коюу. Бул Аллах Таалага эң сүйүктүү ибадаттардан болот экен, урматтуу жамаат. Садака бул биз үчүн, урматтуу жамаат, тозоктон коргон болот экен. Коргонуч болот экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде эмне деди? Эгер мусулман адам үй бүлөсүнө малын сарптай турган болсо, аля ахлихи дейт, үй бүлөсүнө. Яхтасибуха, ошого үмүт кыла турган болсо, үй бүлөңүзгө продуктаны көтөрүп барасаңыз сиз элечи, бир жумада 2 жолу, бир жолу. Ошону үмүт кылсаңыз, соопту үмүт кылсаңыз, фахия лаху садака дейт. Ал үчүн садака болот дейт. Демек биз үй бүлөбүзгө садака көп кылат экенбиз. Башка бир сырттагы адамга кээде беребиз садаканы. Үй бүлөгө кааласак берип атпайбызбы? Демек бул дагы ниетибизди дайым түзөп турушубуз керек экен. Тартип боюнча, урматтуу жамаат, биздин намазыбыз 7:30. Бирок бул айт кайра кайталанып окулбайт. Ошон үчүн бир аз убакыт эме кылайык, кечиккендер болсо жетип келе берсин, иншалла, ага чейин сүйлөп турайык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ман кана фи хаджати ахихи, кана Аллаху фи хаджатихи." Ким өзүнүн мусулман бир тууганынын жардамында болсо, Аллах анын жардамында болот. Ким бир мусулманга жардам бере турган болсо, Аллах ага жардам берип турат. Сиз бирөөлөргө жардам бергенди токтотпосоңуз, Аллах Таала сизге жардам бергенди токтотпойт да. Субханалла. Караңыздар, канчалык элдерге пайдаңыз тие берсе, Аллах Таала сизге ушунча, Аллах Таала сизге дагы жардамын токтотпой бере берет экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: ким өмүрүнүн узун болушун кааласа, ырыскысыны кенен болушун кааласа, фалиясил рахимаху, туугандар менен мамилесин бекемдесин дейт. Туугандар менен мамилесин бекемдесин дейт. Өмүрдүн узун болушу, ырыскынын кенен болушуну ким каалабайт? Азыр мына оорубаш үчүн нелерди кылып атабыз, Оорубаш үчүн кандай гана себептерди кылып атабыз? Өлбөш үчүн кандай гана нерселерди кылып атабыз? Өлбөш үчүн нелерди гана кылып атабыз, Демек, ушул нерседе жатат экен, көп жашаш үчүн. Ден соолук жакшы абалда жашаш үчүн, кедей болуп калбастан ырыскыбыз кенен болуп жашаш үчүн туугандар менен мамилени бекемдеп катташыбыз керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам не деди? Ким туугандар менен мамилени бекемдесе, Аллах аны менен мамилесин бекемдейт. Ким туугандар менен мамилесин үзсө, Аллах Таала аны менен мамилесин үзөт да.
Ал жер бетинде жүрө бериши мүмкүн ырыскысын жеп тагдырга жазылган. Бирок Аллах Таала ага болгон жардамын не кылат? Жанагындай бере турган берекесин андан деле токтотуп кое бериши мүмкүн. Күн сайын мусулман адам инсан таң аткан кезде, таң аттырган болсо, асмандан эки периште түшөт экен. Эки периште түшүп, ал эки периште дуа кылат экен. Биринчиси садака кылып жүргөн адамга периште дуа кылат экен. Экинчи периште садака бербей сараң болгон адамга дуа кылат экен. Биз дагы ушул экөөнүн бирөөсүнө киребиз, урматтуу жамаат. Этият болушубуз керек, Кээ бир адамдар бар, садака кылган адамды садакасынан тосот да. Өзү садака кылбайт ал. Садака кылып аткан адамды керек болсо тосот да. Бербей эле кой. Эмне кыласың? Деп жакшылыктан тоса турган адамдар бар да. Аллах Таала Куранда аларды сыпаттап, аллазина ябхулун. Алар өздөрү сараңдык кылышат. Ва я'муруна наса бил бухул. Адамдарды дагы сараңдыкка буйрат. Ва яктумуна ма атахумуллаху мин фадли. Аллах Таала берген жакшылыктарын алар бекитишет дейт да. 3 сыпаты бар экен сараңда. Өзү сараң болот, башка бирөөлөрдү сараңдыкка буйрат. Андан кийин өзүндөгү болгон жакшылыкты керек болсо, өзүндө жок болсо башка бирөөдө болгон жакшылыкты дагы сараңдыкка буйруп, бербе, бекит деп аны бекитишке буйрат да. Алла сактасын. Эки периште дуа кылат экен демек. Биринчиси, бир периште Аллахумма а'ти мунфиқан халафан. О Аллахым, садака кылган, малын жакшылыкка сарптаган адамдын малын ордун толтуруп бергин деп дуа кылат экен. Экинчиси Аллахумма а'ти мумсикан талафан. О Аллахым, сараңдын малыны жок кылгын деп периште дуа кылат экен. Ошон үчүн кээ бир адамдар ушунча бир жанагындай кымбат машинелер, кымбат үйлөр, көп акча кармап, ушундай карасаңыз, жанагындай ырыскы кенен да ал адамдачы. Бирок пейлини карасаңыз, ушу тыйын үчүн жанын бере турган адам да. Бир арзубаган нерсе үчүн сиз менен төйлөшүп кете турган адам да. Бирок анда ырыскы жок дейин десеңиз, ырыскысы эмне? Басылып атат да ал адамдачы. Бай экени бардык элдер билет. Бирок пейлини карасаңыз, ушундай пейли бир арзубаган нерсе үчүн сиз менен жакалашып төйлөшө турган бир ичи тар адам болот да. Не үчүн десеңиз, ал периште дуа кылып турат ал адамга күн сайын. Периште не деп дуа кылат? Сараңдын малын жок кылгын деп. Ал адамда ушунча акча болсо дагы өзүнү кедей сезип, жетишпегенин сезе берет. Анча-мынча көп болуп калабыз го Кыргызстанда деле. Акчасы көп бай адам кошунасынын жерини карыштап метирлеп жылып алып бербей жүргөн адамдар бар экен. Карасаңыз, берки жерин ээлеп алган адам, особняк үйү, кымбат үйү, а берки жөнөкөй эле адам алчы. Метирлеп жылып алган да. Бул буга караганда бай. Бирок ошонусуна карабастан беркинин жериге жылып алган да. Ага ырыскы жетишпейт дейин десеңиз, бай да. Бул демек периште дуа кылып турат. Периште не деп дуа кылат экен? Сараңдын малын жок кылгын деп дуа кылат. Ошон үчүн анда ушунча көп болсо дагы анын жүрөгү тойгон эмес да. Ал дагы эле ошол кедей бойдон да. Ошон үчүн урматтуу жамаат, биз Алла жолунда бир садака кыла турган болсок, Аллах Таала сөзсүз анын ордун толтуруп берет. Садака берүүнү Аллах Таала Куранда бир нече жерде эскерген. Ва ахридуллаха кордан хасана. Аллах Таалага жакшы карыз бергиле деген. Аллах Таалага жакшы карыз бергиле. Сиз муктажга садака берсеңиз, Аллах Таала айтып атат, мага карыз жакшы бергиле депчи. Бул демек садака берсеңиз, бул сизден кеткен эмес, бул сиз үчүн болот. Кыяматта сиз үчүн калат. Бул сиз үчүн кыямат күнү не болот? Кайра кайтарылып бериле турган сооп экен. Өзүңүз иштетип жок кылганыңыз кыямат күнү ал тууралуу сураласыз.